Өздерін қорғаусы келсе, бұлар террорист деп қойды. Террорист өзі Израиль мемлекеті. Террорист өзі Америка Құрама Штаттары. Террорист өзі Батыс Европа. Көбірек дуа қылайлы. Алла Тағала үшін Израиль düşmanı жоқ қылсын өзін. 3-cü dünyalik soğuşta da özüңөргө маалым болгондой, Arap жана еврейлердин ортосунан чыгарыш керек деп пландашкан. Илимдер, агайларыбыз айтып дуа кылалы. Мен бирок дагы бир нерсени айтып кетмекчимин. Дуа менен гана чектелбеш керек. Takbir! Allahu Ekber! 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 Бұл адам емес екен. Бұл нәлатқа қалған ел. Ошон үчүн Куранда айтылган. Бака булармен согушуп, жеңишке болбойбуз. Израиль үчүн кутура берет, жөтөр кутура берет. Жакшы айтып алды бул жерде карайке. Буларды атайын мүмкүн Алла Таала бир жерге чогултты Израилге. Булар дүйнө боюнча лөлөлөргө окшоп тарап кеткен элдер. Атайын чогултканды. Жан чыганы оңойраак болсун мусулмандарга дептир. Иншалла ошол күн тез келсин. Биз ушул дуаларды суранабыз. Такбир! Takbir! Takbir! Төрағасы Тұрсынбай Бакир уулуга беребиз. Чоң рахмат, урматтуу. Кейін кетіп отқандай берге пұтыңармен басып кеткіле бар мұсылға таштайыз Израиль желегіне. Бияқта болса біз мұсылман өлкө өздеп тұрып, бияқта жөтіріп, гимдер датып атса Израильдің. Башқачы тарбия беріп атса біз қайыр мұсылман. Ошон үчүн мен дами жол талап кылам, ошо мектептер жабылсын. Забор побору менен жана Давид жылдызы менен баары жанчылсын жок болсун. Израиль кандай Палестинада жанчып атат, талкалап атат, бул мектеп фундамент кичине ушуну талкалап салыш керек. إنه هو السميع العليم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على صبر bergen, güçü kuvvet bergen ya Erhamer Rahimin. Allah subhanahu wa taala oşol jerge Huday Taala'm özüň jardamçylaryňdy, özüň közü görünbey turgan jabar jardamçylaryňdy Allah subhanahu wa taala özüň jönötüp, zalimlardan zulmudan Huday Taala'm oşol bir tuğandarız Allah Taala'm özüň kutkargyn ya Erhamer Rahimin. Yüregizde jakşı niyetlerinizi Huday Taala'm özüň kabul kılgın. Allah subhanahu wa taala yer yüzündeki bardyk musulman mamleketlerge Huday Taala'm özüň tınçlyk bergin. Allah Taala'm dagı bir jala dua kılaylı, gomin deylik oşol jerge Palestina mamleketinin musulmanlarga güçü kuvvet berip, oşol jerge Allah'ım özüň jardamçylardy jönötüp, koldoşçylaryny jönötüp Huday Taala'm tez günler içinde jeňiş benen Huday Taala'm oşol mamleketke özüň jardam bergen. Ve sallallahu ve sellem ala hayr halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin bi rahmetike ya Erhamer Rahimin. Birinci сөздү Эркин Кыргызстан партиясынын лидери, төрагасы Турсунбай Бакир уулуга берели. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kımbattуу ağa iniler, ece karındaşlar, uğul kızlarım, barınarga tereň rahatsızlıkты bildirem. Buna biz Kırgızstanda turup, emayakı jete albayбыз eкен. Çegerabız общий bolgonda ötüp barat elek. Meşek sanamayım bizin jigitlerden. Ötüp barıp jardam beret elek. Ökünüştü. Hiç kimimizni kirgizbeyt ayakka. Toңшу Arap өлkölerde kirgizbeyt. Bile biz emes. Düýnöde jötörge açısı gelgen köylü musulmanlar aytıp atat. Bizge çegerani açıp bergile Arap өлkölөр. Biz kirip jardam bereli dep. Bere albaytышат. Ошондуктан каракелерибиz айткандай дуа. Эң күчтүү куралыбыз. Каракелер силерге рахмат.
Аллах разы болсын. Муфтиятыбызга мына өзі қатысып беріп атады. Башқа өлкелерде мындай емес. Өзгөчө мыналы мурдагы өлкөлөрдө. Кудайга шүкүр. Biz daima özдің Палестинаның bir туғандығымызды дәлелдеп тұрып атабыз. Бүгін де өзгөчө түнү көрдүңөр не болгонуну. Жөөттөрдү мамлекетти, террористик мамлекет Израиль bir гана самолеттен бомба таштабай, танкаларын киргизип, пушкаларын атып, жанчып атат Израилди. Канча адам өлгөнүн эч ким билбейт. Эч ким билбейт. Анткени саламат сактоо министрлиги Палестинаны иште албай калды, бажык талкаланды. Айтышулар боюнча кайсыды караган өлүктөр жатат, өлүктөр жатат, өлүктөр жатат. Шахиттер, шахит кеткендер. Rahmat bir tuğanlar. Rahmat. Başka ülkeler жөнүндө de söz. Amerika Koşma Ştatları менен Европаны gördük tuğanlar. Көбүнчө Украина салыштырат. Украина башка, Палестина башка. Украина самолеттері бар екен, танкалары бар екен, пушкалары бар екен, БТР, вездеход бар жоғы бар екен. Автоматтары, гранатомет, пулемет бар жоғы бар екен. А Палестинада не бар? 75 жылдан бері таш менен соғышып жүрді палестиндықтар. Бир курал таш болгон. Бирке киши курал табышып ошо менен өздөрүн коргоосу келсе, булар террорист деп койду. Террорист өзү Израиль мамлекети. Террорист өзү Америка Кошмо Штаттары. Террорист өзү Батыш Европа. Аллаху акбар! Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Kımbattуу bir tuğandarım. Palestinalıktardın ayakta жашоосуну батышта калып айтат, жөөттөрдү мамлекетте калып айтат. Мына эми карап көрөлү, кандай каарман батыр эл палестиналыктар. Ушунча күндөн бери жарыя кылып атат. Силер түштүккө баргыла, силерди тийишпейбиз, силерге бомбалабайбыз, бирок бошоткула биякта, биз Хамас менен сүйлөшөбүз дейт. Бирок элине рахмат, Палестина элине. Мына Кудайдан гана коркот экен. Ушун такыба эл экен. Ушундай момун мусулмандар экен. Кетпейбиз дейт. Турабыз жерде. Үйүбүз куласа да, кулаган үйдүн арасында отурабыз дейт. Ошондой жатабыз дейт. Бирок Палестинанын жерин бербейбиз дейт. Мына эми карап көргүлө. Түнү менен бомбаласа да, кары кемпирлери, жаш балдары, аялдар баары турат аякта кетпей. Анткени жөөттөрдүн планы ушундай. Палестиналыктарды аяктан кууп чыгарып туруп, ал жакка кайра жөөттөрдү, башакты көчүп келген жөөттөрдү жайгаштыруу. Палестинанын жерлерин аларга берүү, ушундай жылып Палестинанын жери калбады, аны картадан көрүп атасыңар. Чоң Палестинада эч нерсе калган жок. Ушу Иордандын батыш жери калып тур, газ сектору калып тур. Башка эч нерсеси жок. Ошон үчүн кетпейбиз деп атат. Ошон үчүн ал көп өлкөлөр, Шотландия даже христиан өлкө деп атат. Келгиле бизге дейт, качкындар дейт. Барбайбыз дейт. Биз бошотсок эле ордубузга жөөттөр кеп калат деп. Бирок ошол эле мезгилде, ушул митинг аягында биз кичине кайрылуу жасайбыз биздин бийликке. Ушул бийлик, ушул кулак салып ушундай жардам колунан келип аткан жардам берип койсо жакшы болот. Азыр болсо мен көп убактарды албайын туугандар. Башка сүйлөйм дегендер бар, ата ушунча адамдар келиптир. Но бак диним уюштуруп атат. Ушул сүйлөйм дегендер же кагаз түрүндө жазгыла. Же болсо бакты өзүң кандай иреттейсиң билбейм. Но бири-бирибизди кайталабайлы. Ушу 3 мүнөткө чейин сүйлөсөк болот. Кандай көрөсүңөр? Көп сүйлөсөң сөз кайталанат. Ошон үчүн сүйлөйм дегендер 3 мүнөттөн ашпасаң регламентти бузбасак, анткени митинг боюнча биз уруксатты алдык, жоопкерчиликти мойнубузга алдык. Тартипте өтсүн, мага азыркыдай. Мен силерден ыраазымын, Аллах силерден ыраазы болсун. Палестина элине боштондук. Такбир! Takbir! Takbir! Азыркы сөз Палестинанын представительдерине беребиз. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله. إننا نقف اليوم لنناصر إخوتنا في غزة وفي فلسطين. Урматтуу туугандарым дейт бу киши.
Ben özüm oşo Falastin mamlaketden kelgenmин deyt. Özüm injener, arxitektor bolup işteyim oşol jerde deyt. Andan keyin sizlerge çoğ raşit bildirem deyt. Hoş gelipsizler деп atat. Palestinadagı bir tuğandarımız hazır oşo Aksa meçitide oşo bombaların astında kalıp atat. Biz bu jerde ушундай bir tilekteşligimizni bildirip dua kılıp kelip turabыз. Sizlerge çoğ rahmat. Bir qancha yıldan beri biz oşo Palestina mamlaketinde yaşap atabız. Birok tinchlik bizde yok. Daim oşo İsrail mamlaketinin zulümünün astında yaşap atabız. Bizden yardımcımız bir gana Allah Taala. إنني أشكركم جميعا فردا فردا على هذه الوقفة المناصرة لشعبي ولأهلي ولإخواني في فلسطين. بارك الله فيكم جميعا. Men sizlerden ar biringizlerge birden razıçılık bildiremin. Uşul жерге kelip bizdin elibizden dua kılıp turasızlar. Uşaga koş köngül bolboston jakşı niyetingizleri kılıp turasızlar. Sizlerge ar biringizlerge razıçılık bildirip ketem. وأننا إن شاء الله سنصلي جميعا في المسجد الأقصى عن قريب بإذنه تعالى. وشكرا. عاشت فلسطين. Yakınғы күндерде Құда қаласа сіздер менен біргелікте барып мұсылмандардың барлық Ақса мешітінде намаз оқимыз. Аллах Тағала ошо күнді нәсіп қылсын. Azı sözdü belgili Müslüman qoomduk işmer Çotonov Özbek Acıga vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı tuğandar, hazır dünyada faşizmden, terrordan, zulümlükten en çoğ çegine geldi de dünya. 75 yıldan beri terör, faşizm, okupasiya olgan. Oşo 75 yıldan beri başka bireulerdin jerini tartып alıp, özlerini kolap, emi akırı takır jokla ustadat oşol жерден. Buna kança günden beri kırıp atat. Janagı Hamas karşılığı atat. Hamas deli al bari özleri jazagan, hurmatlı tuğanдар. Bunu provokatsiya deydi. Provokatsiya kılıp durup, anan keyin Hamas karşılıtap, oşol жерден elden büt berin kılıp büt, hiç kimizin ayıbaydı. Ballarda da, ayallarda da, hiç kimizin ayıbaydı. Buna büt dünya özlerinin karasandaylığını görgözüp, çoğun ülkelerden birevi de unçukmaydı. Bir gana el özü, eller çıkıp karşı oladı. Hurmatlı tuğandar, bu büyük dünyaya denen Orusça aytkanda vызов. Büyük dünyaya İsrail özünün kim ekenini görgözüp atat. Dünyanın köpçülüğü yüzü karabı kılıp, oşa İsrail'e yardım ver atat. Kural ver atat İsrail'e. Oşa emek içindeki yerde 3 milyon kişi durat günde bombanın altında. Hurmatlı tuğandar, biz şu tünü günü dua kılıp, anan kolumuzdan gelgen materyalini yardım görgözöylü. Buna hazır bir yerde emirler var eken, akşa çoğulda tuğan emirleri. Oşalarga kolumuzdan gelgen yardımları bereyli. Kövrek dua kılaylı. Allah Teala şu İsrail düşmanı çok kızın özün. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barыңыздарга Алланын тынчтыгы, мээрими, берекеси болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан саламдар жана салаваттар болсун. Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, мусулман бир туугандарым. Сиздерге терең ыраазычылык. Ушундай мусулманчылыктын, кыргыздын патриоттуулугун көргөздүңүздөр. Аллах Таалама чексиз мактоо жана чексиз шүгүрлөр.
эң эле башкысы өлкө башчыбызга ыраазычылык ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергенге. Урматтуу мусулман бир туугандарым, силерге бир кичинекей эле сөз айтайын. Бир журналист жөө ишкерине мынтип сурайт экен да. Силердин товарларыңарга мусулмандар бойкот жүргүзүп жатат, чектөө киргизип жатат, албай жатышат. Силердин завод фабрикаңар банкрот болуп жатат-го деп сураганда жөө ишкери мынтип айтат. Ооба, азырынча убактылуунча биздин завод фабрикалар минуска кирип банкрот болуп жатат. Бирок бир күн келет, ушунчалык биз акцияларды, оюндарды, конкурстарды уюштурабыз. Бүгүнкү күндөн караганда эки эселе мусулмандар товарларыбызды сатып алышат дейт. Анткени мусулмандардын дарты ашказанында дейт. Мына ошондуктан биз ушул нерсеге бекем туруп, кийинкисине дагы бул жөөттөрдүн, израилдердин товарлары бир эле ден соолугубузга дагы зыян да. Ошондуктан биз патриот бололук, ушул нерсеге барыңыздарды чакырат элем. Ассаламу алейкум. Аялдардын атынан, энелердин атынан биздин Салиха эжебиз Миреже сүйлөйт. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калкым. Эң биринчи мактоо Алла Таалага болсун. Жана анын сүйүктүү эфендиси Мухаммед Мустафа алейхи вассаламга салават саламдарыбыз болсун. Биз Кыргызстандын энелердин атынан бүтүндөй дүйнө жүзү жашаган бир эле Палестинага эмес, баардык элге тынччылыкты каалайбыз. Урматтуу айымдар, биз энебиз. Мына Палестинадагы ажалга балдарынан ажырап аткан энелерге кандай гана ыйлап кайгырып атабыз, кандай дуа кылып атабыз. Бирок Аллах угучу. Ошондуктан эң биринчи биз Аллахты мактайлы. Эң биринчи Аллаху акбар деген сөздө мен эки куплеттер айтып коеюн. Эң биринчи Аллах улук, Аллах ыйык барынан бүт аламды жалгыз өзү жараткан, минут эмес секундалык дем алуу ул Аллахтын мыйзамында каралган. Аллах улук, Аллах ыйык барынан көрүп турган көздөрүңдү жараткан, көктөн түшкөн 4 китептин ичинен касиеттүүсү Кур'ани Карим, акыркысы Кур'ани Карим тааныгын. Урматтуу калайык калкым, бүтүндөй дүйнө жүзүнө Кыргызстандын элинин атынан ынтымак, ыйман, жакшылык тилейм. Палестинадагы кыйынчылыкты Алла Таалам жардам берип, батыраак, тынччылык орносун. Биз ушул учурдан пайдаланып, урматтуу ажообуз президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле биздин салих кишилерибиздин бири ыймандуу биринчи омбудсмен Турсунбай Бакир уулуна жогорку кеңешке 2-3 сайланды. Ушул ыймандуу адамыбызга дагы ушул кишинин себепкерлигине момда элдин баары чогулуп атат. Сизге дагы Алла ыраазычылыгын берсин, үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга жакшылык берсин. Элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Мен Кыргыздын кызы болгонго, ушинтип Куранды кармап турганга шүгүр тоо деймин. Аллахтын барлыгына тоо деймин. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Амин. Тынччылык болуп, Палестинада тынччылык болуп, баарыбыз эсен аман ушул Кыргызстандай болсун. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан бирахматика. Кийинки сөздү жарандык активист Алиев Нурдин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Альхамдулиллахи аля кулли хал свали куфри ва далал. Бесконечная хвала Аллаху, но кроме неверия, за любовь в любом положении, но кроме неверия и заблуждения. Как сказал герой ислама Салахиддин Аюби, как я могу смеяться, когда Иерусалим находится в оккупации? Поэтому, братья и сестры, не подобает нам смеяться, не подобает нам спокойно спать. Мы должны объединиться, как сказал величайший ученый-богослов, без исламского единства, сплоченности и братства палестинский вопрос нам не решить. Поэтому, если у нас спросят, почему вы собрались здесь, почему вы вышли на акцию протеста против израильских оккупантов, мы же скажем, сегодня выйти, стоять здесь и сейчас
против израильских оккупантов – это долг каждого человека. И особенно это долг и обязанность каждого верующего человека, мусульманина, ибо Аллах Всевышний побратал нас, сказав: «Иннамаль му'минуна ихватун». Ведь все верующие в едином братстве. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: верующие подобны прочным камням прочного строения, которые постоянно укрепляют и упрочняют друг друга. Поэтому, братья, мы должны сплотиться, объединиться и очнуться, пробудиться. Это все для нас должно быть назиданием и уроком. Вассалям. Рахмат. Элдияр улу Нурсултан медреседен. Ассаламу алейкум, калайык калк. Урматтуу кыргыз элим, момун мусулмандар, менин бир туугандарым, ага энелерим. Азыркы айта турган бул жактагы сөз, бул Палестинага болгон ошол акыркы маалыматтар. Мына акырда Палестинаны эмнеден үстү? Эң биринчи бул Хамас ошол биринчи өзүнүн чабуулун баштаган кезде Израиль эң биринчи эле граждандарды жөнөкөй калайык калктан тамак аштан үздү. Экинчиден электрондук ошондой маалыматтардан үздү. Эң акыркы маалыматтар келди, интернеттен да үзүп койду. Ошо менен аз Палестинде бизде байланыш жок болуп калды. Байланыш жок. Эмнеге дегенде алар элге ошонун маалыматтары кылып аткан зулумдуктарын баары сыртка чыгып кетпесин деп журналисттин баарынын жолун жаап койду. Азыр Кудай билет бир гана эмне болуп жатканын Палестина жактачы. Кичинекей балдар өлүп жатканын көрүп, ага эжелерибиз ошол жакта кыйналып жатканын көрүп, кадимкидей жүрөктү ооруткан нерсе да. Анан эгер биз эртең бүгүн анам мына дей берсек, онтой берсек, кыргыз кечигип келет эмес эле, тойго десе 6-га дейт, 6-га десе 8-ге келет. Ушинтип кечигип ооз ачып жүрө берсек, качан анан биз оңолобуз? Ошондуктан ар бир нерсени өз ордунда, так мына тарыхта айткандай билимге умтулуу жазап, ошондой эле кайрымдуулук кылып, эң башкысы Аллах Таалага ошол дуа менен ушул биздин эмегибизге, мусулман бир мамлекетибизге жардам берейли, урматтуу калайык калк. Редактор журнала Умма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Сегодня мы собрались действительно в трагические дни, в черные дни для всего человечества, для всего мира. Сегодня пришли люди, далекие от политики, но в душе которых есть человечность, есть просто человеческие качества. Очень трудно говорить. Вот смотрите, у меня в руках это символ, да, это сейчас сколько детей гибнут в Палестине. Каждые 10-15 минут по статистике в Палестине гибнет один ребенок. И сейчас не хватает даже саванов, чтобы завернуть маленьких детей. Если бы мы разложили все тела здесь, то они бы не поместились. И сейчас мы видим двойные стандарты в международном праве. Мы видим двойные стандарты в гуманитарном праве. Мы видим, когда резолюции, верховенство закона не работает, когда большинство стран выступает против войны, когда большинство стран выступает за прекращение огня, когда большинство стран выступает против блокады мирного населения, против убийства мирных жителей, против детей, против бомб, которые разбивают наши сердца, против огня, который убивает больницы, пожилых людей, лежачих, невинных людей. Но никто не слышит, никто не хочет остановиться. И сегодня мы видим политику двойных стандартов. Я хочу сказать, что не надо быть мусульманином, чтобы понимать ситуацию в Палестине, понимать положение палестинцев. Нужно быть просто человеком. И сегодня мы теряем эту человечность. На глазах у всего мира убивают простых людей, детей. И вчера отключили интернет, отключили свет, отключили воду. Нет топлива, больницы не могут работать. Сколько лежачих там больных, сколько детей, подключенных к аппаратам, сколько младенцев могут погибнуть уже сегодня. Когда люди не могут передать элементарно воду, это геноцид. Это геноцид. И сегодня мы говорим «нет» этому беспределу. Мы говорим «нет» беззаконию. Мы за верховенство закона.
хотелось бы поблагодарить наше правительство, что нам вот так вот дало разрешение, да, и что мы можем выразить свою позицию вместе со всем миром, с разумным человечеством. Мы хотим также поблагодарить наших депутатов Жогорку Кеңеша, которые выступили за оказание гуманитарной помощи Палестине. Также, как вы знаете, что Министерство иностранных дел, оно осудило именно бомбы против больниц. Также наше правительство выступает за прекращение огня, за мир. Сегодня здесь собрались простые люди, которые хотят остановить это бесчеловечные действия. И сегодня... И как вы знаете, вот 3-4 дня назад наш фонд Алюма начал благотворительный сбор официальный на гуманитарную поддержку сектора Газа. И у нас есть партнеры, это турецкий фонд, который сотрудники непосредственно, несмотря на бомбы, несмотря на различные ситуации, они работают там, доставляют продуктовую помощь. И, иншаллах, на днях будет оказана первая гуманитарная помощь из Кыргызстана, которая будет раздаваться на местах. Поэтому, если кто хочет оказать помощь, можете вот в Инстаграм зайти, исламский журнал Умма МКГ, сделать свое пожертвование. Иншаллах, я думаю, что наши молитвы и наша помощь дойдут до нашего братского народа Палестины. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу бир туугандар, могул жерде кут уча турат, араңарда аз балдар кыдырат. Бул чын көңүлдөн. Көп эмес, аз эмес деп ойлобогула. Бул бир сом берсек да ошол жака барат, ал Палестинага барат. Анан жардам берем дегендер көп. Бүгүн ошол үчүн ал Мариям кардашыбыз азыр сүйлөдү, бул Кадыр Ажымалиевдин жубайы. Ошон үчүн ишенсеңер болот. Ушу карындашым айткан эсебини биз дагы жана материалдар чыгат социалдык желилерге. Ушу бүгүнкү митинг боюнча счетту көрсөтөбүз. Мариям кардаш менен сүйлөштүк, карындашым. Ошо биз ишенебиз. Ушул акча баары бир тиынга чейин аякка жетет. Анан ким акча эмес, мүмкүн кийимгече же болбосо дары-дармек, же болбосо азык-түлүкүнө жардам берем десеңер, анда ушул Бакыт Мойдунов, мага уюштуруучун көрүп атасыңар, ушул Бакыт Мойдуновго жолугуп туруп, алда соц сеттерде бар, бардык жерде көрүп алдыгар, мына Сакалчан орун басарым бар, ушул бала аркылуу уюштурсак болот аны. Бирок негизинен палестиналыктар өздөрү суранып атат. Акчалай жардам болсун, аяктан биз керек нерселерди алып алабыз дейт. Ошон үчүн жана Мариям кардашым айткан эсебине Кудай буйрса чогултайлы. Дүшөн Ажы Абдулдаев, бул да мусулмандардын белгилүү коомдук ишмери, сөздү алышка берем. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары. Мына дүйнөдө эң чоң зомбулук болуп атат. Мындай зомбулук адамзат тарыхында болгон эмес да. Канча бир дүйнөдөн көптөгөн доорлор жана мамлекеттер өттү. Мында аша чапкан зомбулук бирөөлөрдүн жерин ээлеп алып туруп, алас келген кууп чыгуу, өлтүрүү, тынымсыз улантуу, ошондой иштерди. Мындай иште биз каршы турбасак, бул бүт адамзат жалпы күнөөкөр болобуз да. Алла Тааланын алдында. Ошон үчүн биз ошо талап кылабыз. Израиль мамлекети өзүнүн зомбулугун токтотуп, артка кайтып, жана толук кандуу Палестина мамлекет түзүлсүн. Ошол мына 19-кылымдын башында эле Альберт Пайк деген чыккан. Бул аныгылы шайтанга сыйынган сатанисттердин планы менен болуп атат да. Андан кийин англо-саксондук саясатчылар тарабынан улантылып, сионисттик кыймыл түзүлгөн. 19-кылымда Альберт Пайк деген чыгып, Мадзени деген италиялык масондук ложанын башчысы, Мадзени. Альберт Пайк Америкада, АКШда болгон. Ошол экөө 3 дүйнөлүк согушту
Австриянын ханзадасына мураскер Фердинанд II дегенди өлтүрүп, биринчи дүйнөлүк согушта ошону шылтоолоп башташ керек деп, экинчи дүйнөлүк согушта өзүңөр билгендей жолдор менен, үчүнчү дүйнөлүк согушта да өзүңөргө маалым болгондой, араб жана еврейлердин ортосунан чыгарыш керек деп пландашкан. Ошол былгыган планы иш жүзүнө ашырылып, муну саясатчылар тарабынан ишке ашырылганда, тиги сатанист жанагы Альберт Пайктын. Альберт Пайк өзү Түштүк Америкадагы АКШнын Түштүк Америкалык юрисдикциясынын башчысы болгон, баш командачысы болгон. Ошо түштүк боюнча бүт ошол жооп берген өзү юрист, бүт китептерди жазган. Анан эми биз мындай иш аракет менен биз шайтанга да каршы иш жүргүзүп атабыз, туугандар. Жеке эле мындай дүйнөдөгү зомбулукка каршы эмес. Ошол шайтан зор душман, өзүңөр билесиңер, Куранда айтылган, ошол зор нагыз душманга каршы иш болуп атат. Ошондой эле дажалга да алдын алага каршылык көргөзүүдө мындай иштер дүйнө жүзүндө активдешүү керек. Ошол себептен туугандар ушундай иш аракеттерде активдүү болуп, мына мен бүгүн кубанып турамын, активдүүлүктү көрүп атамын да чогулган элдерден. Анан ушуну ар дайыма сиздерге каалаймын. Палестинага эркиндик берилсин, толук эркиндик, жерлер кайтарылсын өзүнө. Рахмат, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Талайбек Ылайтегинге. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бир туугандар, мен кайталанбай, мына проблеманын согуштун чыгышынын тамыры жөнүндө билгенимди кичине айтып койсом. Азыркы Израилдин түзүлүшү бул христиан сионисттеринин долбоору. Бул долбоор каяктан чыгат? Бул долбоор Инжилден чыгат, Библиядан. Библияда ушундай сөздөр бар да. Асмандан түшмөйүнчө Иса алейхисалам жөнүндө жазылат. Еврейлерди, жөөттөр, төгөрөктүн 4 бурчунан Палестинага кайрадан чогулмайынча асмандан Иса түшпөйт деп. Ошон үчүн христиан сионисттери негизи Американын, Европанын көп мамлекеттерин башкарышат. Бийликте азыр ошолор турат. Алардын максаты Исанын асманга түшүшүн камсыз кылып, ан үчүн еврейлерди Палестинага чогултуш болгон да. Ошон үчүн аларга еврейлердин тагдыры дагы баары бир тиин, биздин мусулмандардын тагдырыбыз дагы аларга бир тиин. Алардын максаты Исанын асманга түшүшүнө себепти жасоо, то есть еврейлерди төгөрөктүн 4 бурчунан чогултуп, Палестинага мамлекет түзүү. Ошон үчүн Америка жыл сайын 83-жылдан бери Израилдин коргоо иштерине эле 3 миллиард доллар грант берип турат. 3 миллиард доллар коргоо иштерине эле берет. Башкасын айтпаганда да. Ошон үчүн орустар Украинага кол салса, орустар баскычы, ал эми еврейлер Палестинага кол салса, бул жерде еврейлер баскынчы эмес, палестиналыктар террорист болуп атат да. Биздин чогулганыбыз, Аллах Таала разы болсун, Турсунбай аке ар дайым алдыда. Биздин сиз мындай айтканда туубузсуз, Аллахым разы болсун. Күч кубат берсин. Биздин ушундай иштерди колдоп уруксат бергенге президентибизге да Алла разы болсун. Биз бүгүнкү чогулганыбыз, мына тыйындарыбыз дагы иншалла согуу жетет. Аллах Таалага эң башкысы биздин даярдыгыбыз күчөйө бериш керек, биздин туугандар. Ар бириңерге рахмат, Алла разы болсун. Такбир. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Барыңыздарга Алла Таалам тынчтык, береке жана узун өмүр берсин. Мен бүгүн ушул Алла Таалага чексиз мактоо шүгүрлөрдү айтамын. Ушака мен насип этип ушундай сүйлөөгө уруксат бергени. Эмне деп айтып кетмекчимин? Мынакей чет элден концерт койсо, блогерлер келсе, чоң бир мероприятиялар болсо, 10 миңдеген кишилер, 5 миңдеген кишилер чогулат экен ушакачы. Биздин бир туугандар, бир мүчөбүз эмне деп бомбалап, эмне деген ушундай бир 21-кылымда эмне деген зомбулуктар, чыныгы терроризм, чыныгы геноцид болуп жатат азыр. Ошого карабастан биз кайдыгер болуп, ушунча эл чогулуп атканыбыз бул өкүндүрөт. Биринчиден. Экинчиден биз ойлобойлу, бизге тиешеси жок. Бизден кайты өтүп кетет.
Биз бир тууганбыз. Биздин ынтымагыбыз болбогон үчүн ушундай окуялар болуп жатат деп эсептеймин. Ар бирибиз мынакей биякта аксакалдар, илимдүүлөр, агайларыбыз айтып атат, дуа кылалы. Мен бирок дагы бир нерсени айтып кетмекчимин. Дуа менен гана чектелбеш керек. Пайгамбарым не дейт? Биринчи көрсөңөр колуңар менен токтоткула дейт, айткыла дейт. Айткандан кийин колуңар менен токтоткула. Ага да болбосо кейгиле дейт. Биз негедир ушунчалык кайдыгер болуп калдык, мусулмандар. Сразу эле кейгенге дуага өтүп кеттик да, эч бир себептерин кылбай. Муну мен айтып кетмекчимин. Арабызда блогерлер бар, саясатчылар бар, бейөкмөт уюмдарында бар мүчөлөр, журналисттер бар, жана башка. Ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан, акылыбыз, деңгээлибиз жеткен бардык органдарга туура маалыматты таракатканга, чыныгы аюун ачканга Израиль жөөттөрдүн мынакей мусулмандары эмне бул дүйнөдө ушуга чейин мына мусулмандарды террорист, экстремизм деп келатат. Мынакей азыр дүйнө жүзү билип жатат чындыгы террористтер кимдер экенин. Ошол боюнча туура айталы. Баарыбызга ынтымак болсун. Мусулмандарга дуа кылалы. Алла Таала бизге бардыгына Палестинада мусулмандарга ынтымак, күч-кубат, сабыр берсин. Энелер отурат биякта. Мынакей мен бүгүн баламдын туулган күнү, мен эстедим ушактагы меникине окшогон балдардан канчосу ажырап атат. Бардыгыбыз тең кайдыгер болбойлу, уюштуруучуларга чоң рахмат. Чоң рахмат барыңыздарга. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ошол Израиль тараптан өндүрүштө чыгарылган продукцияларга бойкот кылып, мына ушул арабызга өзгөчө мынагу акциянын жана ошо мусулмандарды колдоп жаткан мусулмандарга кайрылып элем. Ушул жерде акцияга келип биз Палестинаны колдойбуз деп коюп, бирок анан түштөн кийин барып туруп KFCден же болбосо Coca-Cola же болбосо башка ошо Израилдин продукциясын сатып алып атканда ойлонуңуз, мен чын эле ихластуумбу же экижүздүүлүк кылып атамбы деп. Эртеңки күнү кыямат күнү ар бир адам баласы Аллах Тааланын алдында жооп берет. Кытайдагы мусулмандар кыйналып жатканда эмне кылдың эле? Палестинада мусулмандар кыйналып жатканда эмне кылдың эле? Йемендеги жана бүткүл дүйнө жүзүндө мусулмандар кыйналып жатканда кандай колуңан келген жардамды кылдың эле дегенде, биз ошондо Аллахым деп мындай жок дегенде мен ушул амалды кылгам дегендей бир шылтообуз болсун, урматтуу бир туугандар. Такбир! Такбир! Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Биринчиден ушакты уюштуруп аткан биздин уюштуруучуларга рахмат. Урматтуу достор, мынакей аяктап да жатат биздин бул тилек болуп уюштуруп аткан. Эми сиздерге мындай эле айтайын достор. Кыргыз мамлекетинин конституциясында ак кагазга кара тамгалар менен ачык жазылып турат. Ар бир жаран өзүнүн оюн, пикирин билдиргенге укуктуу. Экинчиден, урматтуу достор, биз көп улуттуу өлкөдө жашайбыз, бирок көп 90% биз мусулманбыз, урматтуу достор. Ошон үчүн биздин биригибиз, биз кандай багыт алсак ошондой иш-чаралар жүрөт. Мынакей азыр ушул жерде турабыз дагы такбир деп айтканда шашпай тургула. Жандуураак күчүңөр менен өзүңөрдүн мамлекетиңерде жашап тургандай, терроризмге каршы чыккандай, сионисттерге каршы чыккандай бир жандуу үн менен Аллахты улуктасаңар макулбу? Мен 5 жолу такбир дейм, ошо менен жалпы эркектер макулбу? Такбир! Аллаху акбар! 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 Экинчи нерсени билгиле, биз эч кандай бир мамлекетке зыян алып келелик же бир коомдук жайда бузукулук, мыйзам бузалы деп чогулган жокпуз. Биз Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан, ар бир мусулман бир дене сыяктуу. Ошон үчүн биздин Палестина деген жерибизде мусулмандардын өлүктөрү чыгып атат. Мына карагыла, бизде могу кафанга коюп койгон кичинекей баланын иллюстрациясы турат. Мындай күндө болуп атат. Палестина эли айтып атат, биз 5 маал намаз окуй элебиз, биз 6 маал намаз окуп атабыз дейт. 6-чысы бул жаназа. Ошон үчүн урматтуу менин бир туугандарым, азыр мына митинг, тынчтык митинг аяктап калды. Эркектер оң
ана кыздар сол жака өткүлө дагы WhatsApp группа, Instagram группаларга ушул жана мынакей Умма журналынын негиздөөчүсү Мариям айымдыгын жанагыдай кайрымдуулук иштери, анан биз дагы жакшы каалоо тилек Facebook'tan, Instagram, Telegram'дардан бөлүшчү нерселер бар. Биз биригелик мына ошондой эле мына митингде айтып кетишти. Жанагыдай жөөттөрдүн продукциясын албайлык. Биз колубуздан келишинче мыйзам чегинде өзүбүздүн иш аракеттерибизди кылышыбыз керек. Бияка эле чогулуп тарап кетпешибиз керек. Түшүндүңөрбү биздин бир тууган мусулмандар? Ошо иштерди аткарабыз. Өзүбүздүн мамлекетибизде жашайбыз. Биздин дин эч качан бирөөгө зыян келтирбейт. Кана да бир жол, 3 жол такбир дейм, жакшылап айткыла. Такбир! 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 Баарыңыздарга Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Счеттун жана ээси келип айтты, биз акча чогултуп, акчаны Туркия фонд аркылуу түз палестиналыкка беребиз деп. Ошо жака акча которойлу. Мына бакыт инимди көрдүңөр, негизги жүк ушу иниме түштү. Бул да жана гум жардам уюштурам беребиз дегендер ушу бакытка кайрылсаңар болот. Гум жардамды жеткиребиз, отчетторун баары беребиз. Палестиналыктарды көрдүңөр. Бишкекте ошол Газа секторунан, Аляксадан келген палестиналыктар бар. Дайым буларды биз колдойбуз. Булар да айтып атат, биз да колубуздан келишинче ичине киргизген жардамдарды ичине киргизгенде жардам беребиз дейт. Кыргызстандын желегени коюп туруп, мына Кыргызстандан келген жардам деп туруп. Ошончо эч сарсана болбогула, жардамыбыз жетет. Эң негизи, бул жерде жаш инелерим айтып кетти. Биз уктабайлы. Уктап туруп көп жолу утулдук. Жөөттөр уктабайт, шайтан уктабайт. Биз бул уктаганды жакшы көрөбүз. Кудай сактасын анан. Активдүү бололу дайыма. Бул согуш али бери бүтпөйт. Анткени Израилдин премьер-министри Нетаньяху айткан сөзүн уктуңар. Пока Хамасты бир кечен жок кылгыча согуш токтобойт деп. Ким качып чыкпаса дейт, Газа секторуна алды террорист барын өлтүрөбүз деп мына аялдарды, кары чалы кемпирлерди, жаш балдарды өлтүрүшүп атат. Силер террористсиңер деп. Бул адам эмес экен. Бул наалатка калган эл. Ошончо Куранда айтылган. Пока булар менен согушуп, жеңишке болбойбуз, Израиль ушунда кутура берет, жөөттөр кутура берет. Жакшы айтып алды бул жерде Карайке. Буларды атайын мүмкүн Алла Таала бир жерге чогултtu Израилге. Булар дүйнө боюнча лөллөргө окшоп тарап кеткен элдер. Атайын чогултканды, жанчыганы оңойраак болсун мусулмандарга деп. Иншалла ошол күн тез келсин. Биз ушун дуаларды суранабыз. Такбир! 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 Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма ба'д. Урматтуу жамаат, урматтуу туугандар, урматтуу мусулмандар, мен Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын жамаатынын аттан, Кыргызстан мусулмандар алымдар кеңешинин аттан сиздерге салам айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ошону менен биргеликте эле Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын аттан, Кыргызстан мусулмандар алымдар кеңешинин аттан сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Мына бүгүн келип, ошо биздин ыйык болгон Палестина мамлекетинин мусулмандарга ошо жерге жакшы ниетте билдирип турасыздар. Мына биздин Каракабыз санажы жакшы аят окуп берди. Ошол аятка ылайык ошол Палестина мамлекетинен, ошол жерден, Машал Аксадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миражга чыккан. Ошо күндөрү бизге 5 убак намаз парыз болгон. Ошол жерде ошо Машал Аксаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен 6 ай бою кыбла кылып намаз окуп турган. Ошон үчүн биздин ошол Акса мечити биз үчүн ыйык. Дүйнөдөгү 3 мечит ыйык деп айтылган хадистерде ошонун бири ошо Акса мечити. Ошол жерге биз кош көңүл болгонубуз жок. Сиздер дагы кош көңүл болгонуңуздар жок. Биз диний башкармадан ар бир мечиттерге, медреселерге баягыдай Куранды хатим кылып дуа кылыңыздар деп, жума күндөрү дуа кылыңыздар деп жамааттарга, бүт диний структураларга ошол баягы кош көңүл болсунан буйруктарды бердик. Бардык дуалар кылынды. Дуалар кабыл болсун десек, биз шартын жасашыбыз керек экен. Муса алейхиссаламдын убагында каатчылык болуп, ушундай кыйынчылык болуп, ачарчылык болгон маалда Муса пайгамбар ушундай бизге окшоп дуа кылалы, Аллах Таала жардам берсин деп батага чыгат. Ошондо Муса алейхиссалам бир дуа кылганда пайгамбардын дуасы кабыл болот негизи. Муса пайгамбардын дуасы жамаат менен кылган дуасы дагы кабыл болбой калат. Бир дуа, эки дуа кылганда кабыл болбойт. Ошондо Жабраил алейхиссаламга ушу кычалат болуп, менин дуам эмнеге кабыл болот, ушунча элдин дуасы кабыл болбой жатат дегенде, Жабраил алейхиссалам келип, ушул жамааттын арасында бир чоң күнөөкөр бар дейт. Уну айтпасаңыз болбойт дейт. Шунда Муса алейхиссалам
биздин дуабыз кабыл болбой жатат. Биздин арабызда бир чоң күнөө кылган адам бар экен. Биздин арабыздан чыксын дейт. Ошондо кантип элдин арасынан чыгып кетет бир адам? Чыга албай, Аллах Таалага ошол турган жерден Кудай Таала жүрөгү менен менин күнөөмдү кечир деп уйлайт ошол адам. Билет өзүнүн кандай күнөө кылганын. Ошол Аллах Таала ошол дуасыны, ошо жүрөгүдөгү ниетини, тобасына кабыл кылгандан кийин Жабраил алейхиссалам бул дуа кабыл болду, бузун тобасы бир адам бар эди. Ошон үчүн дуа кабыл болду, энди дуа кылыңыз. Истигфар болду дегенде, ошол Муса алейхиссалам дуасы кабыл, жамгыр жаап, ошонан тынчтык болуп, бейкутчулук сүргөн экен. Шуның үчүн урматтуу жамаат, бүгүн мана бияк келерде ким кечеси тахажжудка турду, ким хатмы Куран окуду, жүрөгүбүздөгү чоң күнөөлөргө истигфар айтып туруп дуа кылалы урматтуу жамаат. Истигфар болбосо астагфируллахны көп айталы. Ошон үчүн мен сиздерден баягыдай истигфар айтып, өзүбүз таза карма дуа кылсак гана ошол дуабыз кабыл болот. Ар бир истигфар айтып туруп, мана бүгүнкү уюштуруучуларга рахмат. Аллах Таала иштерге ийгилик берсин Турсунбай ажекеге. Мана биз диний башкармадагы эч көч көңүл эмеспиз. Дайым ушу дуадабыз иншалла. Мамлекет башларына рахмат. Мана бүгүн ушул уюштуруп, биз өзүбүздүн мусулманчылык парздыбызды аткарып, адеп ахлагыбызды баягыдай жаман жагыбызды көрсөтпөстөн, азыр мына уюштуруучу айтып кетти, желектерди тапшырып, мусорларды тазалап, андан кийин көчөгө чыгып, машиналарда бир небе жүрө бербестен, адеп ахлак менен дуабыздын кабыл болушун гана биз кабыл кылалы. Эгер залымдардын зулму болсо, алардын курал жарагы болсо, биздин Роббубуз Аллах Таала бар. Биздин курал дуабыз бар иншалла. Ошого бир дуа кылалы, Аллах субханаху ва таала тынчтык берсин. Биз Палестина мамлекети менен биргебиз. Амин. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله سبحانه وتعالى dünyadagi musulmon mamlakatlarning bardыгы tinchlik bergan. Xosatan ошол Palestinada bo'lib atgan qo'rduqqa, zulmduqqa o'zing Xudoy taolo o'zing yordam bergan. Ko'zga ko'rinmagan yordamchilarni jo'natib, ошол жерге жеңишти o'rnatgan ya Arhamar Rahimin. Palestina mamlakati qiyomatga chayin mamlakat bo'ydan ошол yerdan meshit bo'ydan qoladi inshaalloh Rahman. Ошого duo qiladi. Ошол жерде yaxshi tilagimizni bildiramiz, niyatimizni bildiramiz deb kelgan bardığımızın niyetlerimizde, tileklerimizde Xudoy taolo o'zi qabul qilgan bo'lsin. Alloh taolo ошол mamlakatlarning orasida bizning Qirg'iz mamlakatiga ham Xudoy taolo o'zi tinchlik bersin. O'shunday demokratiyalı bo'lib, mana tinchlik bilan mana bu yerga cho'g'ilib o'tiramiz. Bir gana niyetimiz o'sha dunyodagi musulmonlar tinch bo'lsin, o'shaning orasida Palestina tinch bo'lsin. Alloh taolo Palestina mamlakatiga o'zini tinchlik bergan. Palestina mamlakatiga o'zini tinchlik bergan. Jengishni olib kelgan ya Arhamar Rahimin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasinin o'rtasiga, arasiga, ko'lakosiga musulmonlarning bardыгы bir bo'lsin, timiq bo'lsin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Mavlana Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain. Qaytish bo'lganlar, Palestinada qaytish bo'lgan musulmonlarimizga Xudoy taolo o'zining shahidlik darajasini bergin. O'shal qaytish bo'lgan naristalar ertaň qiyomatda atalarining oldidan jugurib chiqib beşke jetilib kirgende Xudoy taolo o'zining shafaat qilib nasib qilgan ya Arhamar Rahimin. Va sallallohu va sallam ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain. Amin bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Жыйынтыктоочу сөздү биздин лидерибиз Эркин Кыргызстан партиясынын төрагасы Турсунбай Бакир уулуга беребиз. Чоң рахмат, урматтуу. Кийин кетип аткандай бирге путуңар менен басып кеткиле бар мусорго таштайбыз Израиль желегине. Кымбаттуу момун мусулмандар. Мен сүйүнгөнүм ушул бизде элибиз кайдыгер эмес экен. Ушу президенттен баш болуп, УКМК, ички иштер министрлиги баары уруксат берип митингге. Ана уюштуруучулар ушу жаш жигиттерге тапшырдым эле, молодцы, мына азаматтар. Бакыт энем, жана бул жерде жаш мусулман жигиттер бир тобу бар. Ушу баары өз демилгесин уюштуруп, ушундай нерсени кылганыбызга мен сүйүнөм. Анткени мурдагы СССРдин территориясында бир республикада 15 республиканын бирөөндө болуп атыптыр. Только биз кыргыз мусулмандары ушул үлгүнү көрсөтүп атабыз. Алла таала мына карекелер айткандай, дуа кылгандай, дуабыз кабыл кылсын.
İsrail şermende bolup jengilsin. İsrail'de koldağınlar da şermende bolsun. Palestina jengsin. Takbir! 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 Шеранын негизи айтып кеттиңиз ошол постсоветтик мамлекеттердин ичинен Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан деле болуп атыптыр. Ошол тууралуу кайталап айтып кетесизби? Өкүнүчтүү, бирок негедир Совет Союзу ураганына 30 жылдан ашса, şu 70 жылда ушунча атеисттерди айдап коюшуптур. Алар башчы жакта жаш балдар өлөбү, аял кишилер өлөбү, улгайган адамдар өлөбү, кайдыгелик бар да. Же болосо ун чыкпай отурушат, же болосо чык десең келишпейт. Ошондуктан биз башка мамлекеттерге карабай дайыма Кыргызстанда өткөрөбүз. Ушу менен биз билбейм, бир 10-13 жолу өткөрүшүбүз окшойт. Бүгүнкү күндө элге рахмат айтып келет. Өзүңөр көрдүңөр. Буягы Баткен, буягы Чүй, буягы Талас бүт бар жактан келишти элдер. Мусулмандар келип, өзүнүн колдосун көрсөтүп, анан Кудайга шүгүр, муфтияттан биринчи жолу ошо катышып биздин митингтерге өз каракелер келип Куран окушту, дуасын беришти. Бул эң чоң жакшы нерсе. Анан коомдук уюмдар, мына биз көрдүк бүгүнкү күнү депутаттар да келип атты, коомдук уюмдардан келип атты. Коомдуктарда меселе белгилеп кетейин, бул журналыны. Мариям Карнаш келип эсеп кысабынын номерин айтты. Бар сөзүм айтканда элдер көп айтып аттылы, каяка акча биз салабыз деп. Мына бүгүнкү күнү чечилди маселе. Эми Кудай буюрса ким азык түлүк, медикамент, ким кечет жардам беремизин, мына Бакыт Мойдонов кайрылсын. Ошо Мариям, ошо бакыттар ушу Кудай буюрса уюштуруп, Палестина түз жеткирет деп бүгүнкү күнү митингди ушуну жарыяладык. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан дайыма митингди айтып атканда биз жыйынтыгын карашыбыз керек да. Пайдалуу болобу деп туруп. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, мына өткөндө биринчи жолу 21 октябрь болду. Бүгүн болсо көбүрөөк уюшулган болду. Ошо максатыбыз негизи биз алыста болсок да, Палестина менен чек арабыз жок болсо да, ушул алыс Кыргызстандан туруп алып туруп, аларга колдоо көрсөтүү. Биринчиден дуабыз кабыл болсун Алла Таала тарабынан. Экинчиден болсо жардамыбыз түз колдоруна тийсин. Үчүнчүдөн болсо башка элдерде көрүп, өзгөчө мусулман элдер, мына кыргыздар колдоп туруп Палестинаны алыс болсо да бизде колдойлу деп, biz башкаларга өрнөк болойлу. Ушу максатта өткөрдүк митингди. Ажеке, бул Кыргызстандын коопсуздугуна терс таасирин бербейби? Жөөтмө мектептердин Бишкекте ачылышы, же Кыргызстан боюнча ачылышы? Элчиликпи же эмнеси? Мектептердин ачылышы. Сиз айтып аткан мектеп боюнча мен өз пикиримди айттым, социалдык желилер аркылуу. Бул мектеп жабылыш керек. Анткени сыртынан баштап эле жөөттөрдүн сионисттик режимдин символикалары турат. Давид жылдыздары турат. Терезе болобу, дубалы болобу. Экинчиден болсо ичинде окуп аткан кыргыз балдарды, кыздарды алар жөөттөрдүн жарандары катарында үйрөтөт экен. Ушу жөөттөрдүн патриотизмин үйрөтөт экен, гимн ырдатат экен. Анан мындай мусулмандар менен согушуп атканда, палестиндерди кырып атканда, булар бул жерден толук колдоп беришет экен. Уят, шерменде нерсе бул. Башка сөзүм айтканда, бул нак биздин өлкөдөгү шпиондор да. Ошон үчүн биз мусулманбыз, алхамдулилла. Биз өкмөткө, президентке, жогорку кеңешке кайрыла берели, мэрияга кайрыла берели, өзгөчө билим берүү министрлиги мындай мектепте жабылыш керек. Бул Кыргызстан мектебинде кыргыз гимни ойлоnuş керек. Кыргыз патриоттор буякта тарбияланыш керек. Биз мусулман өлкөбүз. Биз мусулман дүйнөсүнүн активдүү мүчөсү болушубуз керек. Буякта болсо биз мусулман өлкөбүз деп туруп, буякта жөөтүп гимн ырдатып атса Израилдин, башкача тарбия берип атса биз кайер мусулман. Ошон үчүн мен дагы жол талап кылам, ошо мектептер жабылсын. Забор побору менен жана Давид жылдызы менен баары жанчылсын жок болсун. Израиль кандай Палестинаны жанчып атат, талкалап атат, бул мектеп фундамент кичине ушуну талкалап салыш керек.